1-2 жылда кайтам, үй салабыз деген сөзүнө ишенгем. Бирок 3 айдан кийин чалуулар сейректеп кетти. Өзгөчө кызым, экинчи балам, токтоо, зирек, кээде кечинде отуруп алып, апа, атам бизди жакшы көрбөй калдыбы деп ыйлап жиберет. Аларды таштабайм, башымды ийбейм, балдарым үчүн жашайм. Менин атым Алия. 38 жаштамын. Мындан 5 жыл мурда жолдошум Орусияга иштеп келем деп кеткен. Ал кеткенден кийин жашоом такыр башкача болуп калды. Үйдө мен жалгыз калдым балдар менен. Башында ишенип жүрдүм. Ай сайын акча жиберип турчу, чалып, балдардын кабарын сурачу. 1-2 жылда кайтам, үй салабыз деген сөзүнө ишенгем. Бирок 3 айдан кийин чалуулар сейректеп кетти. Акча да келбей калды. Бир күнү угуп калдым. Ал жактан башка аял менен жашап калыптыр. Эң оор нерсе, балдарына кантип түшүндүрөм? Атаңар кетип калды деп кантип айтам? Алардын кыялы, балалык ишеними бар эле. Ата деген ыйыкта. Мен ал ишеничти кыйгым келген жок. Айтып да алган жокмун. Көпкө чейин иштеп жүрөт деп жашырып келдим. Кийин билди да сезди. Өзгөчө кызым, экинчи балам, токтоо, зирек. Кээде кечинде отуруп алып, апа, атам бизди жакшы көрбөй калдыбы? Деп ыйлап жиберет. Жооп бере албайм. Көңүлүн алаксытам, башкага бурам. Күйөөм менен расмий турда ажырашкан эмеспиз. Кийин сүйлөшөбүз деген бойдон таптакыр жок болду. Ошентип 5 жылдан бери 3 баламды өзүм жалгыз багып келем. Айылда турмуш оор. Талаа жумуштарына чыгам, кимге эмне жардам керек болсо барып жасайм. Ошондон аздап акча табам. Кээде кайын журтум бир мүшө күнүн көтөрүп келет. Өзүмдүн ата энем да жардам берет. Өзүмдү унуттум. Тирилик үчүн чуркап жүрүп, балага жетиштүү көңүл бура албай калдым. Ошонун кесепетинен эми сезип жатам. Балдарым жетишпей жатканын билип турам. Апасы гана бар бала кандай болот? Мектептен улаа мугалимдер чакырышат. Уулуң көңүл бурбай калды, кызыгың кечигип келет дешет. Кээде кызым сабак учурунда отуруп ыйлап жиберет экен. Атамды сагындым деп. Мугалим мага айтып берди. Көрсө ичине көп нерсени жыйнап жүрөт экен. Аны уга алып, жүрөгүм ого бетер ооруду. Балдарымда ата жок, үйдө бир эркек кишинин сөзү жок. Менин сөзүм ар дайым өтө бербейт. Улуу балам мага кээде каршы сүйлөп тыңсынып калат. Эгер атасы болгондо мындай болбойт беле деп кээде өзүмдү күнөөлөп кетем. Балдарымды эркелетүүгө да убактым жок. Таң эрте тургандан кечинде чуркап келем. Улам муну жебе, тигини кийбе, үйдү жыйна деп эле эскертип жүрөм. Мээримди жеткиликтүү бере албай жатам. Мага окшоп чуркап жүргөн, чарчаган, кээде көз жашын жашырып жүргөн эне эмес, эне менен атанын сүйүүсүн тең алып жашаса экен дейм. Өздөрүн кем сезип, ата жок деп тынчсызданбаса дейм. Айылдагылар деле байкап сурашат. Атасы кайда? Эмне келген жок? Мен болсо жылмаймыш болуп иштеп жүрөт дейм. Жөн гана уялам. Кызымдын телефону жок, классташтарынан уялып жүрөт. Мугалимдердин баары балаңыз акылдуу, бирок көңүлү жок дешет.
көңүлүн эмне ачсын. Ата деген болбой жатса, ушундай шартта жашап жатам. Кээде отуруп алып, эмне үчүн мындай болду деп өзүмө суроо берем. Бирок жооп таппайм. Балдарым үчүн жашап келем. Жашоомдун ар күнү алар үчүн күрөш. Курсагы ток, кийими бүтүн болсун деп чуркайм. Бирок мунун баары алардын жүрөгүндөгү боштукту толтура албайт. Аны атасынын жоктугу гана толуктайт. Ошондуктан бир гана тилегим бар. Алар чоңойгондо жакшы адам болуп, бул кыйынчылыкты жеңип чыкса экен дейм. Мен муну айтып жатып уялып жатам, бирок ушундай тагдырлар көп. Мен эле эмес, мен сыяктуу миңдеген келиндер ушинтип жашап жүрүшөт. Миграция кээ бирөөгө байлык, кээ бирөөгө жара. Биздин үй бүлөгө жара болду. Балдарым ошол жарадан жаралган жаш жетимдер. Бирок мен колуман келгенин баарын жасап, аларды таштабайм. Башымды ийбейм. Балдарым үчүн жашайм. Минтип атасы же апасы миграциялап кеткен балдардын саны Баткен облусу боюнча жалпысынан мурдараак 15 миңден ашаары айтылган. Алардын ичинен атасы да, апасы да миграцияда жүргөн мектеп жашындагы 600дөй бала бар. Мындай шарттагы балдар ар тараптан аярылуу келип, көңүл бурууну, колдоону күтүшөт. Бирок бир мектептеги бир ЦОС мугалим алардын оюндагыдай болууга жетишпейт. Бул чоң көйгөй экенин айтат ЦОС мугалим. Мектебибизде дагы азыр 113 бала мигранттын балдары да окушат. Болгону 400 окуучунун 113 мигранттын балдары. Чоң эненин колунда дагы тайэне ушундай калган балдар бар. Бул балдар мектепте албетте мындай жүрүш турушунан башка жагынан башка үй бүлөлөрдөн айырмаланып көбүрөөк агрессивдүү келишет. Билимге, сабакка көңүл буруусу начар, сабактан калуулар, кечигүүлөр, анан бир кандайдыр бир конфликт чыкса, ошол жерде көбүнчө ошол балдардын болуп калгандыгы бизди өкүндүрөт да. Эркек балдар эле десең, калып кеткен кыз балдарда дагы өзгөрүү өтө күч болот экен. Кээ бири өтө чүнчүп түнт болуп кетишкен. Ойлорун эркин айтышпайт. Анан бир өзүнө көңүл бурдургусу келип бала мугалимге дагы мындай каяша сүйлөгүсү келип, достору менен да кээде тил табышпай, өзүмчүл болуп калган учурларды дагы көп кездештирип келебиз. Учурда миңдеген кыргызстандык балдар ата-энеси чет жакта иштеп, анын кесепети балдар үчүн тийип жатат десек болот. Бул көрүнүш балдардын психологиялык абалына, билим алуусуна жана социалдык өнүгүүсүнө терс таасир тийгизүүдө. Балдар көбүнчө мээримге, ата-энелик колдоого зарыгып, ички жалгыздыкта чоңоюшат. Аларга өзгөчө көңүл буруу, мектептерде жана айыл жерлеринде атайын колдоо программаларын, жардам берүүчү багыттуу борборлорду уюштуруу сунуштары бар. Ошондой эле мигранттардын балдарын камкордукка алган чоң ата, чоң энелерге тарбиялык жана психологиялык колдоо көрсөтүү коомчулук үчүн чоң мааниге ээ. Жекече сүйлөшкөнгө аракет кылып атабыз, ушундай ар кандай эмелерди уюштуруп атабыз. Анан жалпы эле класстын ичинде дагы тарбиялык сааттарыбыз бар, ошого багытталган. Эмеге багытталган тарбиялык сааттарыбыз бар. Ошол тарбиялык сааттарды өтүп атабыз, бирок бул алар үчүн жетишсиздей да менимче. Эми ошого мисалы аларга мүмкүн психологдор керектир. Биздин айылда эми ошол мектептеги мугалимдер уюштурган кружоктон башка эч нерселер жок да. Ал балага мугалим, ата-энеден сырткары ошондой борборлордун болушу бала үчүн өтө жугумдуу болот деп ойлоймун. Ал жерде ошондой мигранттын балдары эле эмес, ошол баланы жоопкерчилигин алып калган бирөө жоопкерчиликтүү адамдар бар да. Ошол адамдар дагы барып, ал башка бирөө келет, баарлашуу айлампасы дагы түзүлөбү деген ойдомун да. Себеби баарлашып, сенде кантип атат, мен аларды уккан өзүнүн специалисти мугалимден башка дагы жооп берет эле да. Сиздер анда мындай мамиле кылыңыздар, бала келсин, бала эмнеге кызыгат, сүрөт тартууга же башка дагы ошол бала кызыккан бир нерселер болот да. Албетте ар бир балада бир жөндөмдүүлүк бар. Ошол жөндөмдүүлүгүнө жараша багыттарда баягы борбордо барса, баланын мындай биз терс жолго эмес, албетте оң жолго тартып алууга мүмкүнчүлүк болор эле деп ойлоймун.
Бул көйгөйдү чечүү келечек муундун ден соолугу жана коомдун туруктуу өнүгүүсү үчүн маанилүү кадам. Мында балдар, үй бүлөлөр, тарбия, психологиялык жана социалдык жактан көңүл сыртында калбагандай, үй бүлөнүн толук кандуу, чогуу болуу маселесин чечүү үчүн системалуу, көп тараптуу иш-аракеттер зарыл.